үчөөңүздөргө тең тапшырма беребиз. Ал тапшырмабыз төмөндөгүдөй. Бизге азыр алып чыгып берсеңиздер оюнубуздун тапшырмасын. Оюнубуздун тапшырмасын алып чыгып бериңиздер. Бул жерде тапшырмабыз төмөндөгүдөй. Жалаң актерлор турат. Сүмбүл ага, Улукбек, Айшвари Рай дегочу ушул мен деген дүйнө жүзүнүн эң мыкты актер, актрисалары. Алар мына 6 атактуу инсанды көрүп турасыздар. Алардын бири актер дагы эмес, актриса дагы эмес. Үчөөңүздөр ойлонуп туруп, азыр бизге тандап бериңиздерчи. Кимди ойлойсуз? Мен билишимче 4төнү билет экен, анан 2-ні биле албай атам. Сиздер дагы кошулуңуздар. Мен да биле албай атам. Бул жактан Мен оюм боюнча Сүмбүл менен жолугуп жүргөнсүзбү? Өзбек актерын тааныдык, Индия актрисасын тааныдык. Белла. Белла экен. Анан Сүмбүл ака. дагы калган экөө турат. Эмнеге аларга басым жасабай жатасыздар? Ошол жактарды тааныбай атабыз. Демек, ошолор актриса эмес, актер да эмес. Мен силерге мындайча жардам берейин. Бул жерде модельер ушундай өзүн көрктүү, мыкты алып жүргөн инсанды сиздер азыр табышыңыздар керек да. Коко Шанель Ал кайсы номерде? биринчисинде, эң биринчи. Сиздин жообуңузчу? Кимди ойлойсуз? Балким мына бул жерде турган супсулуу чырайлуу эжекебиз. Ошол эжекебиз жылуу чырады. Бул эжекебиз кыргыздын актрисасы деп дагы койсок болот. Анан кийин балким ал дагы модельер. Кандай деп ойлойсуңар? Кана сиз унчукпайсыз. Сиздин жообуңузду калчы. Тилекке каршы тааныбайт экен. Демек, азыр 3 добушту байкайлы. Кимге добуш бересиздер көбүнчө? Мен ойлойм, биринчи эле го деп ойлоп атам да. Мен да ошондой ойлоп атам. Биринчи? Сиз? Биринчи. Сиз да кошулуп коеюн дедиңиз. Мага кошулуп беришет айма ошо. Демек, бул жооп туурабы, туура эмеспи? Азыр сиз менен чогуу көрөбүз. Бизге жообун ачып бериңиздер. Кайсынысы туура? Туп-туура. Коко Шанель модельер болчу. Бул жерде жалаң актрисалар, актерлор. Алардын ичинен да ушундай ушул кесипке байланышы жок инсан Коко Шанель. Демек, кийинки дагы азыр сүрөттө бизге ачып бериңиздер. Кийинки тапшырмада жалаң ырчылар. Ал ырчылардын ичинен сиздер табышыңыздар керек. Ушул ырчылык кесипке тиешеси жок инсанды. Сиздер ырчы болгондон кийин мындайча айтканда бир көзүңүз менен эле таанып коет болушуңуз керек. Бул мындай да, анткени мен ырчымын, тааныйм депчи. Кана эмесе, аракет жасайлы. Экинчи катардан ортоңкусу. Экинчи катардан ортоңкусу деп ойлойсуз. А сизчи? Мен башындагы биринчини тааныбай атам, бирок тиги футболистке окшоп көрүнүп атат. Футболист. Сиздин оюңуз боюнчачы? Ошол футболистти так эле таанып, бул белгилүү Пеле футболисти да. Мен негизи футболго көп кызыкпайм аны. Калгандарын көрөлүчү. Биринчи сүрөттөгү ким бул? Ошону билбейт экен. Экинчиси Стас Михайлов, экинчиси өзбек ырчысы. Атын унутуп койдум. Айкын, Казакстан. Шакира. Биринчиси. А балким биринчиси? Билбейм. Ушул кесипке тиешеси жок. Тиешеси жок футболист эле болуш керек. Тиешеси жок футболист. Тигилчи биринчи орунда Ал турган. көзгө жылуу учуруп атат. Кандайдыр бир ырдаганын же бир жерден көрсөк керек да. Ошол себептен ал ырчы болуш керек деген ойдомун. Жакшы. Кана эмесе макул. Азыр биз сиздердин жоопторуңуздарды уктук, эми бизге туура жообун алып чыгып бериңиздерчи. Туура жооп Пеле футболчу, атактуу футболчу Пеле болчу. Ал эми эң алгачкы биринчи сүрөттөгү жигит ал Мустафа Сандал, түрк ырчысы. Билбейт. Турцияга барып келдиңиздер го. Мустафа Сандал. Мынакей, азаматсыздар. Бул жерде жакшы оюн көрсөтүп бердиңиздер. Ырчыларды дагы, актерлорду да мыкты тааныйт экенсиздер. Эми буйруса башка мамлекеттердеги ушундай атактуу инсандарды да тааный жүрүңүздөр. Себептен башка телевиденияларда дагы балким ушундай тапшырма берип калат, Ал эми Чоро тобун чакырганыбыздын себеби ойнотуу, таңкы эс алуу программасында алып келип туруп, анан кийин эс алдыруу жана ошондой эле сонун музыкалык композициясын жалпы көрүүчүлөр менен чогуу угуу болчу. Анда эмесе сиздерге кезекти берели. Кандай деп аталатырыңыз?
Азыркы аткара турчу чыгармабыз Сүйүү балы деп аталат. Жаз айында ошол Сүйүү жазы деген тасмасы тартылган. Ошол тасманын саундтреги Марат Абыловдуку, обонун сөзү Чыңгыз Турдубеков. Кеттик көрөбүз. Sarkartıp türlü oylar mende Suyunun çeksiz töpüp Bakıtka bölüntükke biri Bütbөгөн şanqa bölüp bere Ömürdü mahabatsız Gündür bolboy Jaşonun görkü tolpoy Suyup balık Caynasındağı Suyusuz ötkü adam var mı? Bir soyunum, bir tartıp kaygı Güçlü tut sezim, alsız canım Suyu var yakındarım ne? Suyu var yaratılış degen Yaşasam tunup sezilmeli Bakıttım tübü suyunmeli Ömürdüm mahabatsız Gündür bolboy Yaşonun görkü tolboy Suyun balık Caynasındağı Suyusuz ötkün adam var mı? Bir soyunum Bir tartıp kaygı Güçlü tut sezim Alsız canım Dünyanın tüp tamırın Jaşonun bütmanısın Al suyu karmak duran Yaşasın suyu bak